Assalamu алейкум кадырлуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда эл билсин аттардык аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Ак Өргө, Ак Ордо, Ала Тоо конуштарынын башын бириктирген номер 3 муниципалдык аймактык башкармалык бар. Бул башкармалыктын аткарган иши канчалык анысы элге беймаалым. Бирок айгай салган ыз учуусу бүтүндөй Ала Тоону жаңыртып угулганын аймактын жашоочулары жакшы билишет. Биздин телекомпаниянын дарегине Ак Өргө конушунун тургуну Дамира Орозбакова кайрылып, аймактык башкармалыктын ишмердүүлүгүндөгү мыйзам бузуулар боюнча журналисттик иликтөө жүргүзүп берүүбүздү суранган. Анда сөз ирети менен болсун. New TV телекомпаниясынын башкы директор Шакиев Бишкек шаарынын Ленин районунда Ак Өргө конушунун Алтын Казы көчөсүнүн номер 105-үйдүн тургуну ДК Орозбаковадан. Сизди эл үнүн угат деп жакшы тилек ой менен жана ушул кат аркылуу кайрылып жатам. Мен сизге бекер кайрылган жокмун. Сизди бүгүнкү күндө чындык үчүн күрөшкөн адам катары туу тутуп кайрылып жатам. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча соттордун конференциясында, улуттук коопсуздук жыйынында, башка чогулуштарда жана 2020-жылдын 24-январында коопсуздук кеңешинде Кыргыз Республикасынын президентинин жаңы ачып сүйлөгөн сөзүндө президент баарыңар былтыйы отурасыңар, мага сөз тийип атпайбы деген сөзүн бүт кыргыз эли укту. Чындыгында бүгүнкү күндө иш жүзүндө президентибиз айткандай болуп жатат. Дамира Орозбакова номер 3 муниципалдык башкармалыктын башчысын дайындоо мыйзамсыз өткөн деп буларга токтолду. Мен Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу Ак Өргө конушунун тургунумун. Мен 2002-жылдан 2019-жылга чейин квартал башчысынан баштап МТУнун орун басарына чейин иштеп келдим. Мен ар бир тепкичинде иштеп келдим. Бизге 2019-жылы январь айында Эсенаманов аттуу Мурат деген жигит келди. Бир күндө мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Муну Эсенамановду ким алып келди? Биздин ушу МТУшта мурун жетекчи болуп, жана ушу депутат болуп шайланып кеткен азыркы учурда Жогорку кеңештин депутаты Мусабекова Жылдыз, жана СДПК фракциясынын лидери Өмүркулов Иса Шишенкуловдун кеңешчиси Оморов Кылыч, анан Бишкек шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси болгон бүгүнкү күндө Түлөбаев Балбак Сарылкычтар алып келди да. Эми мен бул Эсенаманов келгенден бери өтө көп башаламандык, ыз учуу, ар бир конушта уюшулган топ пайда боло баштады. Баягы көп нерселер далили келбеген. Мен бул жерде иштеп кетип, анан 2019-жыл апрель айында кеттим. Эмне себептен мен кетип калдым, мен ушуну айтып берейин. Эсенаманов келгенден ал милдетин аткаруучу болуп келди, ал келгенден бизге деген мамлекеттик кадрлар кызматынан тестирлөөдөн өттүк. Ошондо өткөндө мен 35 балл алдым. Орозбек кызы Элмира 34 алды, Эсенаманов Мурат болсо 24 эле балл алган. Анан ал менден сырткары дагы 4 бала өткөн. Аларда чын эле жогорку балды алган, 39 бала алгандар бар, 41 бала алгандар бар. Иш болсо Эсенамановдон калган баары өткөн. Диги жерден мени болсо экинчи эсеге келгенде мен чында ошол учурда жолдошум ооруп аткан болчу, врач чакыргандыгына байланыштуу мен 7 мүнөт кечип калдым. 7 мүнөт кечип калсам, мен кирип 3-этажга киргенде ошондо 7 мүнөт болчу, кабинетке кирсем эч ким жок экен. Мен кечирим сурап эле кирип, ким ошол эки Ленин райондук комиссиянын төрагасы Табалдиев Чыңгыз Тынчтыкович бар болчу, ага кирсем ал киши келип уруксат сурасам эле сиз бүттүбү, сиз деген кечиктиңиз деди. Ошондо эле Чыңгыз Тынчтыкович болсо 20 мүнөт деди. Мен 7 мүнөт болгон. Мен дегенден барганча 8 мүнөт болсо деле ошо 20 мүнөт деп койду да, акты түзүп коюшуптур. Анан мен эч нерсе дегенде сиз мыйзам бузуп атасыз деди. Анда мен чыныгы мыйзам бузган киши ким экен деп, мен далилдеп берейин деп шаардык прокуратурага жаздым. Бирок ошондо Чыңгыз Тынчтыкович айтты, мен ошондо айттым Чыңгыз Тынчтыкович, сиз керек болсо Эсенамановдун документин кабыл албашыңыз керек эле. Эмнеге сиз алдыңыз? Сиз мыйзамды явный эле сиз бузуп атпайсызбы? Дедим, жок, мен бузган жокмун деди. Мейлиңиз анда бузбасаңыз, мен сизге далил катары далилдеп берем деп, Ленин райондук прокуратурага берген жокмун да, Бишкек шаардык прокуратурага бердим. Ошол прокуратуранын негизинде биз неме берилди. Да, протест берилди. Мынакей жерде турат, мана ошол эки каттын негизинде бул жерде неме деп мага прокуратура берди, мунун жана жасалганы кандыгы боюнча аныкталып чыкты деп. Мынакей текшерүүдө Эсенамановдун эмгек китепчесинде 2012-жылдан тартып 2018-жылга чейинки аралыкта Юрис Фучика ШЧКда юрист кеңешчи болуп эмгектенген деп көрсөтүлгөн эмгек стажы жасалгандыгы аныкталгандыктан аталган факт 2019-жылдын 5-июлунда кылмыштардын жана жоктугун бирдиктүү реестрине 0055 саны менен катталды. Мынакей бул прокуратуранын мага берген каты.
Муну менен катталды. Андан кийин элдердин арыздануусу менен бул жерге мыйзамсыз деп протест берилди. Ленин райондук прокуратурадан берилди. Бул биринчи протест Эсенаманов боюнча. Себепте Эсенаманов жаңы жумушка келген учурда осо седеп деген эле базарда администратор, контролер болуп иштеген эле көрүнүп турган. Биз тараптардын пикирин угуу максатында номер 3 муниципалдык башкармалыктын башчысы Мурат Эсенамановго кайрылдык. Марттарга чейин бир конкурстук жарыялоо болгон болчу сайтка чыгат биздикинде. Ошо сайтта карасам ал жерде ошо 3-чү МТУнун ордуна конкурс болуп аткан экен да. Анан конкурс болуп ошол конкурстун негизинде мен документтеримди тапшырдым. Мыйзам чегинде катар раз өзүңүздөр билгендегидей ошо Ленин райондук отдел кадрга алып барып тапшырдым. Ал жерден ошо документимди жарактоо кылып алышты. Ошо менен бирге эле бизден документ алгандан кийин Госкадрга жөнөтөт. Мамлекеттик кадр кызматына жөнөтүлөт. Ошол жактан дагы ал жактан текшерилип, алар жарактоо кылып мыйзам чегинде алышты. Ошо менен мен конкурска катыштым. Ал түшүнүктүү экен анда. Биз экинчи маселеге өтсөк. Сиздин ошол эмгек китепчеңизде көргөзүлгөн басып өткөн иш тажрыйбаңызды жанагы юристтин жардамчысы болуп кандай дейт, фучиг эмне деп атат, тиги арызда көргөзүлгөн ишканасы деп атат. Ишканасында бул ал жерде мындай да, мен юристский кеңешчи болуп иштегем. Ошондо ТСЖ деп коебуз биз, жилище деп коебуз. Ошол жерде мен юристтик кеңешчи болуп иштегем. Ишкананын аты кандай эле? Юридтик Фучка дагы сурап атасыздар да, Фучка ТСЖ деп айтылат, баягы ошол жерде мен ал жерде кеңешчи болуп иштегем. Баягы возмездный коз биз баягы келишимдин түрүндө юридикалык жардам берүүчү болуп иштегем. Иштеп ал жерде иш алып барганым. Ошол боюнча мына сизде прокуратура протест жазып, каршылык жазып атпайбы? Ошол сиздин ошол иш тажрыйбаңыз боюнча ошол эмгек китепчеңизде көрсөтүлгөн иш тажрыйбаңызды мыйзамдуу эмес, ошо жасалма жол менен жасалган деп ушул маселеге кандай? Бул боюнча териштирүүлөр болду, азыркы күндө болуп атат. Бирок мен ачыгын айта кете турган болсом, бул протестке менин лично дайындалган боюнча жокко чыгаруу, буйрукту жокко чыгаруу деп атат. Ошо мэриянын буйругу, мен бекиткен буйрукту жокко чыгаруу. Себеби булардын Ленин райондук прокуратурасынан бул каршылык билдирүүнү мындай деп атат да, булар ошол сиздин эмгек китепчеңиз жок, мыйзамсызга чыкпайбыз. Бул жерде мыйзамсыз жок, бул эме иштеген эмес. Жок, андай мисыл бул жерде андай камтылып отур, бул жерде мындай камтылып атат да. Бул жерде айтылып атат, бул келген буйрук чыгарылган. Эсенамановда бүгүнкү күнү алып келген жумушка алып келген буйрук сиздер жокко чыгарып бересиздер деп каршылыгын билдирип атат прокуратура. Себеби бүгүнкү күндө баягы соттук териштирүү болуп аткан негизинде каршылыкты билдирип атышат, что бүгүнкү күндө каршылыкты жана билдирүүнү булар мэрияга жазышып атат. Бул комиссия болгон. Комиссияда ал жерде ачык эле соттук процесс болуп аткандыктан, соттун жыйынтыгы болбогондон кийин эч кимге мындай бүгүн жараксыз деп эч ким соттук аныктамасы болбогондуктан муну эч кандай чечим болгон эмес. Кайсы инстанцияга келди ушу соттук караштыруу? Бүгүнкү күндө сотту Ленин райондук соту караган. Ал жерден дагы ошо буйрук күчүндө калсын деген шаардык дагы сот каралган. Ал жагы буйрук күчүндө калсын. Соту дагы Бишкек шаардык соту дагы Бишкек шаар. Жогорку сот буйрук күчүндө калтырылсын деп мыйзамдуу деп ошол жерге чечим чыгарды. Жогорку сот дагы бүгүнкү күндө ошол эле эки станцияны күчүнө калтырды. Чечим азыр биздин колго телек ушу марттын 5-inde колго берилет. Ал эми ушул жердеги кварталдык комитеттин төрагаларын шайлоо маселесинде могуреки 47-ci
квартал башчысы бүгүнкү күнгө чейин дайындалбай келет, ошого тоскоолдук жаратып атат, ичи арасында келишпестүүлүктөрдү жаратып атат. Ошого түздөн түз Мурат Кубанович Эсенамановдун тиешеси бар деген дооматтарды айтып атышат да, ушул маселеге кандай жооп бересиз? Ага жогоруда жасап аткан Максатова Айнура деген эжекебиз ошо 47 кварталда квартальный болуп иштеген. Иштөө мөөнөтү 3-жылда бүткөн. Азыркы учурда ал киши иштөө мөөнөтү бүткөндөн мыйзам чегинде кайра бул 2 жылда шайланалат. Булар баягы булар общественник деп коебуз. Элдик шайлоодо кабыл алынат. Коомдук башталышта. Бирок бүгүнкү күндө эмнени айтат элем, ошо 3-июнда бүтүп атат, иштөө мөөнөт жылда бүтүп атат. Кайра биз 10 күндөн кийин кайра шайлоосун коюп атабыз. Графиканы бекитип, биз ошол эле көрк кеңеш менен согласовать этебиз, ошол эле МСУ менен согласовать этип, бүгүнкү күнү биз аны бекитип 13-үндөкойгонбуз. 13-үндө 2019-жылы июль айынын 13-үндө коюп атабыз. 3-үндө бүтүп 10 күндүк аралыкта коюп атабыз. Бирок ал жерде мындай маселе. Биз кайра графиканы жогору жак менен да такташуулар болот, себептен 3 көчө өтпөй калгандыктан биз активировать эткенбиз. Көчөлөр действительно болбой калды, эл чыкпай койду, качпай койду деп. Ушундай маселе турабыз. Бул жерде эми көп аты отурса көп эле кишилердин аттары жазылган экен. Ал кишилерди эсе кааласаңыз эртең бизде пландык жыйын болот. Келип ошол жерден өзүңүз маалымат алсаңыз болот. Элмира Орозбек кызынын муниципалдык башкармалыктын жетекчисинин орун басарлык кызматына кандай шартта келип калганын сурадык. Мен 2019-жылдын апрель айында мамлекеттик кадр кызматы тарабынан жарыяланган ваканттык местага, бош орунга башка Кыргыз Республикасынын жараны катары эле документтерди подавать эттим. Ошонун негизинде мамлекеттик кадр кызматы тарабынан уюштурулуп жаткан конкурска катышып, 3 этап менен конкурстун жыйынтыгында номер 3-маптын орун басарлык кызматына келип дайындалдым. Бардыгы мыйзам чегинде деп айта алам. Кызматтын конкурстук негизинде ушул кызматка келип дайындалып отурам. Ага чейин мен мектепте мугалим болуп иштегем, соцпедагог болуп иштегем. Анан биз конкурска документ подавать этип атканда, ал жакта конкурсный комиссия документ принимать эткенден баштап 1 ай комиссия рассмотрение кылат биздин документтерибизди. Биздин ошого квалификацион требованияга жогорку билимибиз туура келеби, стаж эмгегибиз туура келеби, ошолорду карап туруп, ошонун жыйынтыгында бизди комиссиянын чечими менен конкурска чакырат. Эгер комиссиянын карап отурганда жыйынтыгында туура келбей калса, стажыбыз жетпей калабы же билимибиз туура келбей калабы, анда алар отказ кылышат. Демек, конкурстук комиссиянын жыйынтыгы боюнча мен стажым туура келип кабыл алып атат. Мурат Эсенаманов айткан жыйын алышка эртеси күнү келип катышып төмөнкүдөй маалымат алдык. Мындай чогулуш, көчө башын шайлаш 2019-жылдын май-июнь айларында эле өткөн. Ошондо Максатовадан көңүлү калган эл Максатова ишеним көрсөтпөй ар бир көчө башы өздөрүн шайлап алган. Бирок кайра арызданып, шайлоо мыйзамсыз өттү деген негизде шаардык кеңешке, Ленин райондогу администрацияга арызданып атып, шайлоону жокко чыгартып туруп, октябрь айындабы кайра өткөрдү 6 айдан кийин. Кайра эле ошол эле жыйынтык. Көңүлү калган эл Максатовго эч кандай ишенич бербей, ошон үчүн ар бир өзүнүн көчө башын шайлап алган. Эгер эле Максатова Айнура ушунчалык эле мыйзамды издеген болсо, Садыкова, Таттуу жана Гербез көчөсүндөгү элдерди уюштуруп чыгарсын. Чогулуш элдер чыгартпай атат. Чогулушту өткөрбөй атат. Өткөртүрбөй атат. Бардыгына бул жерден бир түшүнүксүз нерсе да, сиз ошол 3 көчөнүн элин чыгарбай коюп атат деп атпайсызбы ошол Айнураны? Анын эмне ошончолук эле кадры барбы? Ошол көчөлдөгү эл ошол кишини угабы ошончолук? Эми бул жерде катка жазылган кол коюп берген элдер түшүнүп кол койдубу, же болбосо мен ушундай кылып кодолоп атат, мага ушунчалык басым көрсөтүп атат деп эле өзүн ошондой жапа чеккен катары көрсөтүп туруп анан элге кол койдуруп туруп ошондой өткөзүп койсо керек. А эгер бул телевидение силер деле маалыматты туура бериш үчүн бул жерден келген кишилерди тандап баягы Айнурага каршы, Максатовага каршы кишилерди чогултуп келди деген өңүттө сөз жүрбөсүн десеңер, ошол көчөнү кыдырып эле тандап туруп, көчөлөрдөн чыгарып туруп, ошол жерден накта чындыкты уксаңар деле болот. Биз уктук, алар менен бир сыйра сүйлөшүп келдик, ошол көчөлөрдүн баарысын кыдырып сурадык.
бирок андай ошол каршы бизди чыкпагыла деп уюштурду деген сөз укпадык да. Азыр сиз айтып атканыңыздан улам айтып атам да, сиз Аксакалдар сотунун төрагасы болгондон кийин ушундай пикир жаралып атат да. Ошол адам чыкпа десе, демек үч көчөнүн эли чыкпай койгон болсо эмне, ал киши ошончолук кадырлуу кишиби деп. Эми ал кадырлуу элге маалыматтын туура жетпегендигинен, эл мурда иштеп жүргөндүгүн колдоп, балким ошондой жапа чеккен киши катары мындай көңүлүн кыйбай, мени ушундай кылтырып шайлатпай атат, чыкпай атат, мени шайлатпай атат деген маалыматтарга ишенип туруп, балким эл ошон үчүн чыкпай атат. Ал эми Күмүшбек Алманбетов менен Жаныбек Жунусовдор төмөнкүдөй маалымат беришти. Бул жерден жана сөздөр айтып атпайбы? Бизди шайлабай атат, анан кийин айыл өкмөт ушинтип атат депчи. Шайлоону деген эл шайлайт да. Азыр жана мына Аксакалдар төрагасы айткандай, ар бир көчөдөн биз топ баш шайлайбыз. Көчө баш шайлайбыз. Ал түшүнүктүү. Маселени эми бул Аксакал түшүндүрүп айтып кетти. 9 көчө болсо анын экөөсү кыска экен. Чолок көчөлөрдү бириктирип 7 көчө калтыр. 7 көчөдөн 7 көчө башы шайласаңыздар, азыр эми 4 көчө башыңар бар экен, 3 көчө башы жок болгон үчүн аксап атасыздар да, шайланбай келе атат да. Ошондой болот. Эми эмнеге ошол 3 көчө башын шайлай албай атасыздар ошо? Эми мен өз үстүн көчөнү айтып берем. Анан жанагындай биздин жанагындай биз кантип шайлайбыз аны? Кантип шайлайбыз? Жок, аны шайлабаңыздар, башкасын эмне шайлабай атасыздар? Башканы шайлаганда мына ушундай тоскоолдуп атат, бирдеке болсо да барып баштанып барат экен мэрияга. Мени шайлабай атат, мага бут тосуп атат. Аны өзүнүн жерлештерин чогултуп атат деп. Мен ал түшүнүктүм аны. Эми алар тоскоолдук жарата берсин. Алар эми тоскоолдук жараткан болсо бул жердин бул маттын башчыларына тигилер буларга наразычылык билдирип атат. Ал жалпы элге бир адам каршы чыга албайт да. Маселен ошол жерде мына 3 көчө калыптыр. 3 көчөнүн элин бириктирип туруп эле ошол Аксакалдар соту башка бир ошол жердеги аттуу баштуу адамдар чогулуп туруп эле сүйлөшсөңүздөр болот да. Могу 3 көчө шайлабайсыңарбы көчө башыңарда? Көчө башыңарды шайласаңар, анан могу жерден жетөө биригип туруп, жетөөсү бир квартал комитетинин башчысын шайлайт эле го. Эмне кылып жүрөсүңөр ушул бакка чейин деп айткан эч ким болбой атат го. Биз көргөндөн жана бир көчөнү жанагынтип, мына биз өз күбө болдук. Экинчи көчөдөн Алты Бакан көчөсүнөн экиге бөлүндү Алты Бакан. Айнуранын өзүнүн кишилери бар экен, 5-6 бар экен. Муну колдогондорчу. Саботаж кылып көчөнү чыгарбай. Көчөнүн баары чыгарбайчы мына, чыкпагыла минтикиле тигинтип. Анан ал көчөнүн корккон себеби биз дагы кишилер менен сүйлөшүп көрдүк. Биз дейт, азыр Айнураны шайлабай койсок, биз дагы канализациябыздын акчабызды жедибиз да, бул кетип калат ушу менен калып калабыз дейт. Аны көрүп ушу шайлайлы деп канализация койдуруп алалы дейт мына. Ушундай да. Ошол 3 көчөнүн бирөөсүндө өзү бар да, канализациясы койгон өзүн. Өзү да чыкпайт да, өзүнүкүндө турбайт. Жок, ошол өзүнөн башка дагы бирөө бардыр ал көчөдө жашаган. Жок, өзү макул кылдырган болгон. Өзү чыкпай атат, өзүнүн кандидатурасына өзү көчөсүнө чыкпай атат. Анан кантип чыкпайт? Жок, андан башка дагы бир киши бар да ал көчөдө жашаган. Ошол башка бирөөнү койбойсуздар. Аны кандай кылып айдырып сүйлөшө алганын билбейбиз. Таң калыштуу болуп атат да. Маселен ошо 3 көчө, жалпы 3 көчө бир жалгыз Айнураны угуп калганына мен таң калып атам. Мына биздин ушул канализация боюнча ызы чуу болуп жүргөнүбүзгө мына быйыл ровно бир 5-жыл болду. Эки көчөдөн биригип, үст ягынан бир 700 миңдей булар айтып кетишти го, 46-маладан 700 миңдей акча чогулуптур. Биз жактан бир 800 миңге жакын акча чогулду. Анан да мындай болуп атат да, любой киши акча чогултканда башы анан аягы болот да. Биз барып айтып атабыз, Айнура, кана канча акча чогулттуң? Берчи отчетун. Жок, отчет жок. Топосъемка барбы? Жок. Проекти барбы? Жок. Айнура Максатовага жолугуп элден жыйналган акчалардын чоо жайын, аткарылган иштердин долбоорун сурадык. Баштаганда эң биринчи элдерге кол койдуртуп алып туруп, анан кийин баягы эң биринчи баштаганда эле бүт разрешительный документтерди алдым. Алганда эле биринчи ошо глав архитектурадан, анан барып Горводоканалдан алып, ар бир көчөгө момундай тех инженердик условия алыш керек экен. Ошондойду алып, андан кийин проектини мынакей ар бир көчөгө өзүнчө ошо тех паспорт алып, андан кийин мунун негизинде анан ар бир көчөгө проект чийилеткен. Бул мыйзам чегинде кылынганда мындай проект ар бир үйгө кандай кирет, бул канализацияны киргизген, бул өтө мындай бир кылдат иш экен да. Кичине эле жерден туура эмес болуп калса, баягы уклон туура эмес болуп калса, аябай иштебей, затор болот экен. Ошон үчүн бардык проектин ар бир үйдүкүн чийдирип, анан бир 10 чакты инстанциядан
ашык инстанция аны согласовать этип колдорун коет экен, баягы руксатын берипчи. Анан ошолордун баарын колдорун койдуртуп туруп азыр мен сиздерге мына көрсөтөйүн, мына проект. Ар бир көчөнүкү бөлөк. Мынакей бул Тактыбүй көчөсүнүкү, бул Кыркыз көчө деп мынакей жазылып турат, көрүп атасыздар. Ошондо чийип туруп, анан ар бир телефон, БГТС, бардык тиги ОГУКС бүт бардыгы монту 10дон ашык станция монтуп чийген эмени проектини монтуп согласовать этет экен. Ошонун бардыгысын согласовать этип туруп, анан барып ушул проектинин негизинде гана анан жерди казып, ошондо да жерге казганга ошо бүт руксаттарды алып туруп, анан кийин жерди казып, анан проект негизинде салдырат экенбиз. Мен ошондой кылып салдырдым ар бир көчөнү. Анан салып бүткөндөн кийин да исполнительный съемка деп койт экен. Себеби проектиден сырткары именно по факту кайра исполнительный съемка чийилет экен, ал дагы уже кийин через единое окно кетет экен, аны чийдирип, кайра глав архитектурадан муну согласовать эттирип, шаардын ген планына чейин киргиздирип, баланча номер көчөдөгү баланча үйгө канализация кирди деп ошонун баарын киргизишет экен. Ошонун баарын өткөрүп, ошонун баарын киргиздирип, мен салдырдым. Ак өргө конушунун Кербез көчөсүнүн жашоочулары өз көйгөйлөрүн айтышты. Ушул көчө постоянно ошо баткак болуп турат. Эме болуп турат, баягы эчтеке төгүлбөй калган. Баягы баткак мына четине көрүп турасыңар, бүгүн дагы кар жаап кичине үстүн басып калды. Мындай күндө шалдырап эле суу агып эле жөө киши баса албайт да. Кирип чыкмак бул бир азап. Баягы көчтүн башынан аяна чейин могул жер чогулуп турат. Андан кийин жана газдыкы. Биз магистрал тарткан, анан жети үйлөргөчү газ кирбей кеткен. Өзүңүз акча төлөп берген. Анан кийин келгенде айтышты, берки жана газ кыргызганда. Кааласаңар акча төлөгөнө биз семерка жана үйлөргө подключение депчи. Ар бирибиз 18 миңден, ар бир киши 5 киши, 6 киши ошо жака эле 180-90 миңден төлөдүк. Андан үйгө киргенде уже өзүнчө дагы төлөдүк. Же бир квартальный шайлаганда бир ызы чуу болушуп, же тиге жок, же буга жок. Бир жакшылакты. Ноореки 8 айдан бери квартальный өзү жок болуп турат. Мурунку квартальныйды алып коюшкан. Айнура деген. Анан анда эле эмгеги көп. Бул канализацияны киргиздиргенге аябай жакшы чуркап эме кылып, демилге кылган. Андан кийин анан эң эле чоң көйгөйүбүз бул жол болот. Бала бакыр өтө албайт. Эч курум баса албайт. Аялдарыбыз кечинде жумуштан келет. Өзүбүз деле тайтактап жыгылып коюп, мына көрүп атасыздар жерди, көлмө болуп, саз болуп турат. Ошол шаарда жашайт деген эле бир ат эле болбосо, ушул көчө айыкпай койду да. Калганы баары асфальтталды, түзөлдү. Ушул көчөдө эле калды. Бuyakta da көчөлөр бар. Жок, ушул көчөдө калды. Же эме бол жок, баткак бойдон, ошол башынан бойдон. Ар ким өзүнүн үйүн жанып көрүп атат ба. Көчөнүн бар. Бир болот, ал убагында айтабыз, митебиз, анан кеткенде эле эчтеке жок. Дала эле депутаттар, дала эле келет баарына. Митип беребиз, тигинтип беребиз. Эчтеке жок мына. Мен София Мусаевамын. Мен да ушулардын айткандарына кошулам. Мен башка булардыкына караганда меники да оорлуу кызым бар. Кабоо жерден канча өтүп эметем, канча жыгылып тиги өтпөйм, барбайм эки жакка деп көп эметет. Эми ушуну кичине Кудайдан коркуп, Аллахтан коркуп, түбөлүктөрүн ойлошсо, ошого аракет кылып кичине оңдоп берсе жакшы эле болгон турат. Аллахка өзүрүнө да жакшы, бизге да жакшы. Келечек муунга кичине жаштарга, балдарга, окуучуларга кичине бир условия түзүп берип койсо, баскан турган жерди. Ушу жерден балдар эмес, биз баса албай калдык. Ушу жерден пакет кийип алып, ушу жерде ушундай бир сундукта ушу жолго жетиш, үйгө жетиш бизге азап болду. Могу жерден карап турсаңыз. Чөөлмөктөп суу толгондо машина эптеп өтөт, ушу темирге жабышып алып кулап калбайын деп эптеп өтөсүң. Бул чоңдор каякты карап атат, бул эмне деген жашоо? Мисалы бор канализацияны киргизип, бор эки немет берген Айнурага рахмат. Ушун жанталашып ушун жасатты. Ал 8 айдан бери Айнура иштебей калды, мына калдык, талаада калган балдардан да жаман болду. Дамира Орозбакова газ түтүктөрүнүн кандай шартта тартылганын, ал кайсы жылы кыргыз газдын балансына алынганы жөнүндө маалымат берди. Мына көрүп атасыздар, могу трубанын берки чоң труба, диаметри 219-лук. Бул бүгүнкү күндө кыргыз газга өткөн, эксплуатацияга өтүлгөн. Мына менде кагазы бар, авизасы бар. Мына могу жерде бүт акты передачасы өткөндөрүн бүт бар менде. Мен муну эмне деп айткым келет? Бүгүнкү күндө биздин М3-кө
тажрыйбасы жок, бир күндө мамлекет кызматта иштебеген Эсенаман Мурат аттуу жигит келди. Мына көрүп атасыз, бүгүнкү күн мына кар жаап калып, могу жолдун да кебетесин көрбөй атасыздар. Мына Мореки жердин могу сары трубадан 2 труба кош труба өткөн. А муну ошол учурда эксплуатация өткөндөн кийин ушу жетекчи келип, кварталинар келип, ушу контролго алып туруп, неге мурун өткөн нерсе болуп атса, неге ушуну өткөрүп атасыңар деп көзөмөлгө алган киши жок болду. Бул дагы Эсенамановдун иш билгиси, тажрыйбасы жоктугунан ушундай нерсе болот. Бул эле бир эле 43-кварталда болгон жери жок. 3 конуштун арасында ошондой нерселер болуп атат. Адалат Абдуллаева газ түтүктөрүн киргизүүдөгү көйгөйлүү маселелерге токтолду. Чындыгында канча жолу газды, эми баягы өз жумушун билбеген немелер газды окшойт. Профессионал газдыса мындай болбойт эле. Кайра газ, могу жерде эле айтайын, 4 жолу газды. Кайра казат. Бул жолду негизи бул жерден Алтын Казыктын тургундары шагал төктүрүп, асфальт төктүрүп, өз эмгегибиз менен жасаган жолдорубузду кайра казып атып, акмаган чыгарды. Баарыбыз кыйналып атабыз мына. Бүт балчык, жамгыр жаады деди, кар жаады деди, бүт балчык болот. Эми ушул жердин тургундарынын атынан айтып атам да, мен өзүм айткан жокмун. Бардыгы негизинен ошо кыйналып атат. 4 жолу газды могу. Ушул жоон турбаны мурда эле коюлган, бир 10 жыл, 15 жыл мурда коюлду. Алга деле элдин эмгеге кеткен, акча төлөгөн. Анан туура эмес болуп калды, эмне болду деп ошончо эле коюлбай калды. Анан былтыр 2019-жылы кайрадан бул турбаны тартты, могу жаңача келген турбаны. Ушул аркылуу газ кирди. Аны дагы жанагы туура эмес киргизип бар нерсе кылып элди кыйнады да. Эми бизге жакшынакай жол керек да. Мектеп окуучулар кыйналып атат. Акыйкат издеген Дамира Орозбакова сөзүн жыйынтыктап жатып мындай дейт. Элдер мени бүгүнкү күндө жанагы Эсенамановдун уюшкан топтору алып газдан, канализациядан акча жеген, жер саткан деп атпайбы. Жер боюнча маселени көргөздүм, чыныгы жер саткычтарды көргөзүп атам. Анан канализация болсо документтери бар. Мен 43-кварталда кварталын болуп жүргөндө бир эле Алтын Каз көчөсүнө эле киргизгем, 78 түтүнгө эле. Анын баары толук кирилелик. Анан Мореки жерден жана газ боюнча деп өтө көйгөйлүү вопрос болуп атат. Мынакей мен газдын берген Декабрист деген фирманын берген мына биз оригиналдарын өзүбүз өткөргөнбүз. Мен акмактык өткөргөм, мына бүт кагаздардын баары бар. Мен булардын баары копия кылдырып алгам. Бүт немелер менен баары. Биз ошондо газга 3 кварталдан биригип 1.459.700 сом төлөнгөн. Ал эми осо курулуш ордо деп ал жерден биз жанагы долбоор проект чийдирткенбиз да. Ошол кишиге биз 300.000 сом бергенбиз. Мына ошол экинин жалпысынан 1.759.700 сом чогултулган. Мынакей. Анан мен ушундан пайдаланып, урматтуу президент Сооронбай Шарипович жана Коопсуздук кеңешинин катчысы Сагынбаев Дамир Казаковичке, башкы прокурор Жамшитов Өткүрбек Асылбековичке жана коррупцияга каршы кызматтын жетекчиси ушу сиздерден аябай өтүнөт элем. Ушу биздин Ленин районундагы өзгөчө 11-чү муниципалдык аймактын башкармаларында өтө ыплас иштер болду. Ошолордун дагы биз ушул нерсени дагы кээ бирлер больницага жатты, жеткиликтүү кыла алган жокпуз. Ошолорду өздөрүнөн деле уксаңыздар болмок. Бирок мен сиздерден суранат элем, урматтуу Сооронбай Шарипович, сиздин бүгүнкү күндө жүргүзүп жаткан саясатыңыз мен аябай колдойм. Сизге чын дилимден, жанымдан күйүп, мен ушул экини барбаган жерим, баспаган жерим калган жок. Ак үйдүн 7-этажына чейин чыктым. Бирок мен чындык баары бир чыркырап бир учурда чыгат деп менде ишенем. Бар туюмумда бар. Сиз ушул адамдарды бир элге көргөзүп жазасын алса, өзгөчө Эсенаманов Мураттын жанагы эмгек стажы жасалганлыгы боюнча прокуратура аныктап чыкты. Бирок ошо аныктап чыкса да бүгүнкү күндө эмне ошо соттун чечимин күтүп атканда бул таң калыштуу. Эсенамановдун конкурска жеткирмек турмак ошо документин алып аткандар ошо жеткирбеш керек, ошондо эле кабыл албаш керек эле. Мына мен урматтуу Сооронбай Шарипович, сиздин бүгүнкү күндө коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мен ушул саясатыңызды аябай кош колдоп колдойм. Мына дагы бир ушул жерде коррупциялык иш эгер чын-чынына келе турган болсо, Эсенаманов болсо колуңардан келген кылып алуу, өзү каалаган ишти кылып атат. Бул албетте тараптардын көз карашы.
Кичинекей муниципалдык башкармалыктагы олчойгон одоно көрүнүштөр, Бишкек мэриясы тарабынан көңүл бөлүнбөгөн кайдыгерлик. Биз сиздерге убакыттын тардыгына карабай, объективдүү маалымат жеткиргенге аракет жасадык, урматтуу көрөрмандар. Акыйкат бааны сиздер бересиздер. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бакбурбек Аленов, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.